Assalamu alaikum туғандар. Бүгін атайдағым bir блог жаздырғым келді. Анткени Баткен маселесінде өтө көп суроолор, кайрылуулар келип атат. Агай Баткен жөнүндө оюңуз кандай? Ушул жөнүндө эмнелерди айтасыз? Азыр иштер туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы? Сымал аябай көп суроолор келип атат. Эми мен муну түшүнөм. Адам коомдук мунарага чыкканда эл баары бир анын оозун карайт экен, баары кандайдыр бир чечимди күтөт экен да. Тилекке каршы коомдук мунарадагы адам да жоопкерчиликти түшүнүшү керек экен. Тилекке каршы анткени сүйлөгүн келет, айткын келет. Бул ар бир адамдын мындай граждандык активдүүлүгү түртүп турган бир кубулуш экен. Мен өткөн жумада ушул когалаңдын башында Instagram барагымдан өзүм оюмду айткам туугандар. Кандай маселе болгондо биз бийликке мүмкүнчүлүк берели ушул маселени чечсин деп. Жакшы чечеби, жаман чечеби, мен ойлойм бийлик жоопкерлигин сезет да, өзү билет. Ага биз тоскоолдук кылсак, менимче биздин кээ бир жардам берем деген демилгебиз тетерисинче аны жүдөтүп коюшу мүмкүн. Мен ушул позициямды айткам. Бүгүн дагы бир ой туугандар. Баткенге ким жардам берип атат? Мен айтам, граждандык коом, атылдык коомдон ким жардам, активдүү жардам берип атат? Албетте, эл жардам берип атат. Но элдин ичинде мындай көлөмдүү жардамды ишкерлер берип атат. Эл мисалы үчүн коом берет, даруз берет, жолдон өткөндө май берет, балким бир күндүк иш акысын өткөрүп берет. Бул гуманитардык жардам. Болгондо да бул элден элге жардам. Кимдир бирөө үйүн берип атат баткендиктерге, Аллах ыраазы болсун. Но мындай алгылыктуу жардамды коомдук колдоодо бул ишкерлер берет экен. Ишкерлер бүгүнкү күндө мен мындай бир кубулушту байкадым. Биздин ишкерлер эми жоокерлерге түздөн түз жардам бере баштады. Албетте, күч органдарынын көзөмөлү бул жерде болсо керек деп эсептейм. Алардан катталып атса керек бул жардамдар. Бизде учурдан пайдаланып жоокерлерибиздин да алабалына эл жардам берип койсо боло турган учур экен. Бул ишкерлердин колунан келе турган нерсе. Мен эмне жөнүндө айтып атканымды түшүнсөңүздөр керек. Бир гана коондарыбыз менен туалетный бумага эмес да, макарон менен май гана эмес. Демек, ишкерлерибиз азыр өзгөчө абалда иштеши керек деп атам. Мисалы үчүн Улуу Ата Мекендик согуштун учурунда эгерде өндүрүш иштебей койгондо утулсак керек эле. Адамдар 3 смендеп иштеген. Мына ошол кездеги адамдардын дымагы жеңишке согушкандарга караганда тылдагылардын мээнети өтө күч болгон деп эсептейм. Себеби согушкан бир, вот тылда туруп ал согушуп аткан жоокерди камсыздоо бул экинчи маселе да. Ошондуктан бүгүн биз ошо когалаңды бизге кол салды деп атабызбы? Демек, коомдук ички мобилизациядагы адам, ар бир адам өзүн чыңалтууга туура келет. Бул өзгөчө ишкерлерге эки эсе жоопкерлик. Ошондон улам мына биздин социалдык желе бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жападан жалгыз эң күчтүү реклама талаасы. Эң күчтүү жарыя талаасы бул социалдык желе. Instagram, Facebook, YouTube сымал, Telegram. Ишкерлер мына ушул жерде иштеп атат. Анан эч кандай колунан эч нерсе келбеген, мындай бир жарылуу деле бир нерсени түшүнбөгөн, жарытып деле бир нерсени түшүнбөгөндөр ушул жерде же фейк образында, же болбосо жөн эле куларга иши жок. Ошо тетерисинче элди чүнчүтүп, провокация кылып, өзгөчө ишкерлердин да кутун түшүргөнүн мен байкадым. Баткенде мындай окуя болуп атса, сен бери реклама берип атасың, сен акча иштеп атасың. Туугандар, рас колуңан эч нерсе келбейби? Анда унчукпа, жок дегенде ишкер жарыясын берип, көбүрөөк акча таап Баткенге жардам берсин. Тетерисинче. Сен азыр эми фейктигиңди коюп, же болбосо баягындай жөн эле отура бергениңди коюп, сен жардам бер. Давай мына кыргыздын продукциясын алалы де. Жергиликтүү продукцияны алалы де. Жок дегенде ушунда жардам бер да. Мунулардын ашканасына кирип жүрөсүң, мунулардын кийимин кийип жүрөсүң. Булар эмне жардам берип атат бизге? Давай өзүбүздүн балдарыкын алабыз деп, сен жок деген ушуга жардам берип койсоң бүгүн. Ошо биздин жергиликтүү өндүрүштү алса, биздин жергиликтүү ишкерлер жардам берет экен Баткенге. Ошондуктан рекламасын берип аткан болсо, эгер жарыясын берип аткан болсо, аны чүнчүткөндөн көрө, аны жаман көргөндөн көрө, эң негизгиси өзүң чөнтөгүңдөн акча чыгар, жардам бер. Эгер акча чыгарып жардам берип аткан адам болсоң, мен анда ойлойм сен мындай кылмак эмессиң. Рас акча берип жардам бере албай атасыңбы? Анда жардам берем деп ишин күчөткөн адамдарга тоскоолдук кылба.
тилиңдин заарын тийгизбе. Мен эл журттан да суранам, бүгүнкү күндө өзүнүн жергиликтүү продукцияларды алыңыздар. Бул ишкерлерге жардам бергениңер, ишкерлер сөзсүз Баткенге жардам берет. Ошондуктан мен бул маселеде мындай бир ушарлык менен, түшүнүү менен, биз эгерде бизнесибиз жок болсо туугандар, биз бул коголаңды гуманитардык четтен келген жардам менен ута албайбыз. Элибиздин өзү жардам бериши керек, өзү турушу керек, өзү колдошу керек. Жанагы сынчылык кылып, бул болбой калды, муну кылып койбоду, муну мынтти, муну ката кетирип, муну кийин чай ичип отуруп териштирип алат го. Азыр мунугу маселеде чапа тырмак, ички тартип менен, мындай бир чыңалуу менен бутка турушубуз керек болот. Жок дегенде эч нерсе колунан келбесе, мен жок дегенди өзгөрөйүн деп эртерээк ойгон, социалдык желеге кирбей эле коеюн, кирсем эле ушакчылык кылып ийет экен деп, мына согуш бүткөнчө кирбей тур, жардамың ушу болсун. Калгандарын мен чакырам, активдешелик, ишибизди күчөтөлүк, колдон келсе, соода чектерин кеңейтелик, Өзбекстанга чыгалык, Казакстанга чыгалык, Кытайга чыгалык, Россияга чыгалык, соода мейкиндигин кеңейтелик. Бизге азыр өтө акча керек. Биз азыр тез аранын ичинде бутка турушубуз керек. Жана буга биздин мына интернет тармагында маркетинг, жеке өнүгүүдөгү биздин турмушчуларыбыз өтө зор өбөлгө түзөт. Учурдан пайдаланып, эгер ким азыр интернет маркетингти үйрөнөм десе, бизге тренингтерге келиңиздер, биз өтө оңой жана тез, жеңил үйрөтүп берип атабыз. Катышам дегендер, мен катышам деп номерин калтырып коюңуздар. Өтүнүч, ушул видеону да таратышып койсоңуздар.